ошол маалда түштүктүн көпчүлүгү саясатчылары, көптөгөн ушул президенттик аттанган саясатчылар, президентти колдоо боюнча күчтүү саясатчылардын көпчүлүгү Сооронбай Шариповичти колдогон эмес. Бирок мен аларга карабастан Сооронбай Шариповичке эч кандай соодалашпастан, акча соодалашпастан, кызмат соодалашпастан, мына өзү айткандай, ачык колдоо бергем. Мен ачык колдоо бергем. Башкаларга окшоп бир бурчта отуруп алып, мен дагы колдоймун деп коюп, балдарын жөнөтүп коюп, же болбосо бир бурчта отуруп алып туруп акчасын берип коюп, карап отуруп гана эмес, мен ачыктан ачык өз аракетим менен, партиям менен, шайлоочуларым менен, эл журтум менен кошо ачыктан ачык чуркап колдоо бердик. Мен ойлоймун, биз муну туура кылдык деп эсептеймин. Туура кылдык деп эсептеймин. Жана бүгүнкү күнгө чейин ошо колдоо бергеним боюнча мен эч өкүнбөймүн. Өкүнбөймүн. Жана сиз айткандай бир кызматпы, эми үчүн кызмат албады же башка. Мен кызматты алайын деп чуркап барган жерим жок. Кызматты алайын деп адамдарды салып же башаклаган жерим жок. Кызматты бериш, бербеш бул президенттин гана карамагында. Ал киши мына президент болуп шайланды, Кудайга шүгүр иштеп атат, жакшы иштеп атат, жаман иштеген жок. Бирок ошол эле мезгилде бизди командасына кошобу, кошпойбу, ал кишинин гана өзүнүн жеке гана чече турган маселеси да. Демек бизди командага кошпойбу? Демек биз ал командага керек эмеспиз. Демек биз ал командада жакшылыктуу, алгылыктуу иш алып бара албайбыз. Бул президенттин чечкен чечимине биз каршы чыга албайбыз. Так. Ал эми эч кандай дагы бир жолу так жооп берип коеюн. Эч кандай акча соодалашуу же кызмат соодалашуу болгон эмес. Президент ошол кандидат бизге колдоо бериңиз деп суранды. Биз болгон күч аракетибиз менен колдоо бердик. Жана ал кишинин шайлоосуна аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды коштук. Мен ушуга мындай как бы мындай ыраазымын да.